Мына китептер боюнча министр образования. Бияқта отырат. Жаңы келдіңіз, ишиңизге ийгилик. Тоң районуна барсаң, 5 класстын адабият китеби автору Түлөбаев Балбак, Жетөгүз районуна барсаң, автору Нуржигит Кадырбеков, Ысыкөл районуна барсаң, автору Марлен Абдрахманович Маматалиев. Бир эле 5 класстын. Муну чаржайтты качан токтотобуз? Эмне үчүн силер жылдын башында айтпайсыңар? Тигине дагы бир кишини алып келип коюп, ал жерден талкалап аздадык, мына рас болду кеткенде, жакшы болду. Аз эле жерден калдык да образованияны жоготуп аздадык. Эмне үчүн жылдын башында айтпайсыңар? Кыргызстан, мына Боорек адабият китеби 5-чи, Түлөбаевдин гана жазганын окутасыңар. Момча бат, момча бет, момча баа менен деп эмне үчүн айтпайсыңар? Эмне үчүн башка жерде элдин башына айлантып көрүнгөн китептерди окутасыңар? Ошону быйылкы бюджетке киргиздиңерби? Кутман күнүңүздөр менен бул маселе боюнча толук азыр комиссия түзүлгөн. Буга чейинки мектептердин китептерин чыгарууда дагы проблемалар болгон. Бүгүнкү күндө жакында эле өкмөттүн токтомун алдык. Азыр толугу менен бир жерде Кыргыз билим берүү министрлигинин заказы менен бирдиктүү китептер чыгып жатат. Андан тышкары сиздер билесиздер, буга чейин айрым китептерди жеке менчик секторлорду колдоо тарабынан мүлктүк жана автордук укуктар жеке менчик компанияларда болгондуктан алар дагы мындай кошумча чыгарып ийип, контрафакттык китептерде чыккан. Бирок китептердин мектептерде пайдалануу боюнча тизмеси толугу менен. Кечиресиздер, сиз министрсизби, биз өкмөтпүзбү? Биз мамлекетпизби? Бир китепти чыгара албай, башкалар тигинтип атат, башка авторлор, бир кичине. Бул боюнча толугу менен иш жүргүзүлөт. Азыр бүт китеп чыгаруу боюнча мамлекеттин колуна алдык. Азыр мектеп басмасы түзүлөт. Эмдиги жылы бул проблема болбойт. Ар кандай авторлордун китебин Кыргызстандын ар тарабында окутулбайт. Туурабы? Бир гана авторду окутулат. Албетте. Бир эле саясат. Советтер Союзунун убагында Алмаз Кушубекович. Баарыбыз бир эле китепти окуганбыз. Кыргызстандын кайсы булуң бурчунда? Азыр Баткенде башка, Көлдө башка. Эмне биз башка өлкөдө жашайбыз. Ушуну Алмаз Кушубекович бюджетке киргизип, татынакай эмдиги жылы иретке келтирип бериңиз китептерди. Шылдың болдук, шылдың. Көрүнгөндү айтып атып, күлкүлүү бир немени роликти коюп коюптур, бир китепти коюп алып, күлүп шерменде болуп атабыз да. Бул да бюджетке тиешелүү, бир карап бериңиз муну сизден өтүнүч.